бүгүнкүдөгү мамлекеттеги абалга байланыштуу бизде өзүбүздүн сунушубузду штабтын атынан биздин штабка саламаттык сактоо министринин адистеринин сунуштары келип түшкөн. Ошонун негизинде биз президентке бүгүн сунушубузду бердик. Мамлекеттеги оорулардын саны негизинен өзүңүздөр билгендей башында реагенттер боюнча, тест система боюнча бир топ маселелер болуп, кээ бир анализдердин баардыгы холодильникте замороженный болуп туруп калган. Бүгүнкү күндө ошонун баардыгынын толук анализдерин чыгарып бүткөрүлдү. 24 миңден ашык анализдер алынды. Ошонун негизинде мына азыр бүгүнкү күндө мына күнүнө 40-60га чейин баягы оорулардын пайда болуп атканы ошодон болуп атат. Бүгүнкү күндө мурункудай эле режимди кармап, элибиз жарандардын баардыгы гигиеналык нормаларды, анан ошол врачтардын, медик кызматкерлердин, адистердин айткан талаптарына ылайыктуу өздөрүн алып жүрүшү абзел.